саламатсыздарбы? Биздин келе сүйлөшөлү долбоорубуздун кезектеги коногу Ашимбекова Милана менен болмокчу. Ал тууралуу маалыматты кененирээк өзүнүн оозунан уксак. Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен Ашимбекова Милана, Меликан Козубекова атындагы орто мектебинде 9-класста окуйм. Азыркы учурда кол күрөш менен алектенгениме уже 2-жылдын жүзү болуп жатат. Менин азыркы жетишкендиктерим ушул жакында өткөн Кыргызстанда 2 күмүш, 2 алтынды ээледим. Бул өзүмдүн теңдер менен 1-местаны алып, Азияга жолдомо утуп алдым. Былтыр дагы 2025-жылдагы дагы жетишкендиктерим бар болчу, ошону дагы толук бизге 2025-жылдын кыш айларында, кыш мезгилдеринде Кыргызстан чемпионаты өтүп, ал жактан 2 жана 3-местаны алып калгам. Ал жакка даярдык анча болбой калган. Мунусунда аябай даярданып, күчтөнүп бардым, мындайча айтканда. Азыр ошо ал жактан 2 жана 1 орундар гана жолдомо утуп алат Азияга. Индияда болуп өткөн ушу май айларына чейин даярданып, ал жактан дагы 2, 3 орундарды алдым. Ошо быйыл болсо Кыргызстан биринчилигин алып, эми Азияга жолдомо алдым. Ошо Азияга кандай даярдык болот? Азияга азыр даярданып элекпиз. Мындайча айтканда, агайлар ишенип атабы билбейм. Бирок сбор кылабыз деп жатат. Таластан мен анан бир эле кыз алтынга эле илдишкенбиз. Ошо азырынча бирок даярдана элекпиз. Жакшы. Милана, сен ошол кол күрөшкө кайсы убактан баштап кызыга баштадың? Күрөшкө болгон кызыгууңду өзүң ойготтуңбу же сени байкап калыштыбы? Негизинен мен кол күрөш деген эмне экенин билчү эмесмин. Мектепте өткөн Нооруз иш-чарасынан кийин, ал жакта кол күрөш оюндары да болду, улуттук оюндар. Анан кийин агай Сүйүнбай деген агайыбыз мени жазып койду, кел күчүңдү сынап көр деп. Ал жактан абсолютка экен, барып күчүмдү сынап, байып эле орундарды алып, анан кичине сезими койгон экен. Агай чакырды залына, көп ойдо агайыбыз бар өзү. Анан ал залга чакырды. Барып 1-2 күн бардым, анан что-то тренировкалары эме болуп, кичине колдор ооруп, анан таштап койгом. Анан областнойго барайлы деди. Областнойдон барып местага илиндим. Анан кийин республикага алып барды. Эң биринчи ошо 5-классында болсо керек. Анан барып Баткен областына чейин барганбыз. Баткенден барып чоң кыздарга түшүп, еще билбейм күрөштүргөндүчү. Стойкам болсо дагы вообще агайга эме болбой. Сен утасың, эчтеке болбойт деп агай да поддержка берип, мен өзүмө ишенбей, бирок мындай кол күрөштөн мындай аягына чейин жете албайт окшойм деп ойлоп деген ойлогон сезимдерим болгон негизи. Демек, агайлардын колдоосу менен, Ооба. ушундай жакшы жетишкендиктериңизди көрүп турган экенсиң, жакшы. Ошол кээде бир адамда ушул болбойт деле экен деп тыштай берген күндөр болот да, бирде утасың, бирде утасың. Ошол учурда сени ким шыктанды? Мен ушу Индиядан жолдомо бирге утуп алгам. Анан кийин мектепке келдим. Мектепке келгенден кийин мындай көңүлүң жок, соолук калат экенсиң, мындайча айтканда. Утулуп калгандан кийин баары место илине бергенден кийин утулсаң, утулганды дагы мындай утулганды билиш керек экен. Утулсаң жер көтөрөт, утсаң эл көтөрөт дегендей эле. Ошо сиз өзүңүз мотивациядан берип, бул сенин эме жашсың, 15 жашта элесиң го, дагы канча деген алдыда келечегиң бар деген сөзүңүздөн кийин кичине ойгондум окшойт. Сондуктан ошо жогоруда айтып кетпедиңби, агайлардын байкап калуына мени чакырышты депчи. Азыркы учурда жеке тренириң барбы? Кайсыл агайлар менен иш алып барып, ошолор аркылуу барып атасың да эми эмгектештерге? Азыркы мектептен Нурислам агай алып барат. Ал эми Талас областына негизги тренерим бул Жоробеков Нурлан. Ал Талас областын жеке карайт. Кол күрөштөрдүн баарын машыктырып, ошол даярдайт. Жакшы. Ошол машыгуу учурда канча убакыт үнөмдөйсүңөр өзүңөргө? Негизи тренировканы 2 маал бериш керек. Саат эртең менен 9-дан 11-ге чейин, андан кийин эс алып, кайра 4-төн 7-8-ге чейин тренировка кылчык. Азыркы учурда бирок саат 2-ден 5-ке чейин эле кылып жатабыз.
Сондықтан ошо башка спорттун түрлөрүндө болуп силер дагы туура тамактануу, рейс кылуу деген көйгөйлөр барбы? Кол Ооба, күрөштө бар. барбы? Ошо жаңы эле келип Милана экөөбүз азыр биринчи жолу таанышып сүйлөшүп атабыз, Эми буларга сабак бергендиктен мени деле таанып алса керек деп ойлойм да. Анан айтып калды да, ушул жерге алып келген медалдарымды жартысын эле алып келдим, калганы үйдө калып калды депчи. Анан ушул жеңишке жетүү үчүн эмнелерди жасадың, эмнелерге көз жумдуң? Жеңишке жетиш үчүн бул талыкпай эмгек кылыш керек. Мындайча айтканда дисциплина, режим деген болот спортсмендерде. Мен азыркы учурда эркин күрөш менен күрөшүп жатам. Ошол менен бирок кол күрөшкө көп көңүл бөлө албай жатам. Бирок аракет кылып жатам. Аракет кылыпсың эмнеге? Ошол жетишкендиктердин баардыгынын бир көз ирмемдери болот да. Кээде ыйлайсың жеңиш болгондо, сүйүнүч болот. Анан мына Кыргызстандын биринчилиги болгондо кандай сезимдер болду? Үчүнчү орунду алганда. Мен Кыргызстанда, Кубок Кыргызстанда кышында биринчи место алгам. Анан кийин ушул эмеде апрелдин баштарында биринчи место алып эле мындай өзүңдө дух пайда болот экен, мындайча айткандачы. Бирок тиги мурда утулуп жүргөндө мындай мен алышым керек деп жүрө берип, буюрса бул месталарды да алдым. Өзүмдүн күчүмдү сынайын деп өзүмөн чоңдорго да түшүп алгам. Ал жактан Тилекке каршы экинчи место. Бирок ыйлаган эмелер да болду. Баткенге бардык деп атпадым беле? Баткенге барганда Баткен аралап кетип калгам. Характерим көрсөтүп, агай табып, сен утасың деп мен сени даярдайм деп атып, ошо буюрса бир табып. Сондықтан ошол Кыргызстандын биринчилигинде ат салышууда сен үчүн эң кыйын атаандашың ким болду? Негизи өзүмөн чоңдор менен түшкөндө күчтүүрөөктөр менен түштүм. Юля деген эже бар, бишкектик. Мен ал өзүмөн чоңдорго сеньорлор деп аталат. Ал 18 жаштан 40 жашка чейинки айымдар арасында. Адан ошо Юля эжеге 39 жашта экен. Адан утулуп калып, ошол эң күчтүү атаандашым ошол болду. Ошол кол күрөш азыркы учурда мындай кеңирээк жайылбагандай сезилет да магачы. Кол күрөшүп атканда вес дагы каралабы? Ооба, веске жашка карайт. Кайсыл веске күрөшөсүң? Мен 16 жаштан 18 жаштар арасында 70 килограммда күрөшөм. Ушул эме жеңиштер сага эмне берет? Жеңиш болгон учурда. Жеңиш болгон учурда негизи эле бул ата энем сүйүнөт, ата энемдин күлкүсү эле бул мага өзүнчө эле белек. Негизи эле ошо. Ошол сен азыр Кыргызстанды кыдырып, Азия чемпионатына жолдомо алган, биздин эң сүйкүмдүү, биз үчүн сыймык окуучулардын катарына киресиң. Былтыр болсо Индияга барып ал жактан да ийгиликтер багындырып келдиңер. Жеке жөнөкөй ушул айылдан чыгып ушундай ийгиликтерге жетүү бул айыл элинин таластында сыймыгы деп эсептейм мен. Ушул турнирлерге барып атканда сени ким каржылайт? Мамлекет, айыл өкмөт жардам кылып турабы? Жок, бул олимпический спорт болгондуктан өзүбүздүн каражатыбыз менен барабыз. Ата эненин колдоосу менен. Ата энебиздин колдоосу менен. Мектеп тарабынан, айыл өкмөт тарабынан колдоо финансылык боло элек бага? Жок, боло элек. Айыл элине рахмат. Айыл эли Болгарияга барып атканда бир 60 миңдей жолуп берди окшойт. Жакшы. Эми буюрса ошо Азияга дайындалып түшүп атасың, жакында эле Кыргызстан биринчилигинен кийин ошол Азиядан кандай жыйынтыкты күтүп атасың өзүң? Мен Азиядан эми Кыргызстандан бир болгондон кийин Азиядан 2 же 1 болушум мүмкүн деп ойлоп жатам, бирок азыртан даярдыкты башташ керек. Уже бизде 1 ай эле калды окшойт Азияга. Качан болот? Майдын аяктары. Экөө айылдын окуучусу, мугалимдердин сыймыгы спорт менен сабакты кантип айкалыштырат? Спорт менен сабакты Кээде кандай учур болот? Тоскоолдуктар болобу мектепте? ооба, Тренировкага барыш керек болуп калат кээде. ооба. Тиги Кыргызстанга даярданып жатканда сабактан чыгып эле маршрутка жетишип калайын деп эле кийинип табылбастап кайра саат кечинде жетейлерде келчүмүн. Сабак окуганга деле жетишпей калып аткан күндөрүм да болду. Ошол
баягы кечке чейин эле кол күрөш, анан эркин күрөш деп атпайсыңбы? Ошолор менен эле машыгасыңбы же бош убактыңда дагы бир нерсе менен алектенесиңби? Негизи экөөнү тең алып кеткениме өзүм деле ишенбейм азырынча. Бирок жок, машыкпайм деле башка. Кол күрөш менен эле эркин күрөш. Кантип эс алат Милана? Кол бесе эмне? Бош убагымда уктайм. Эс аласың, э? Анан мектепте баягы окуучу катары эң жакшы көргөн сабагың? Мага англис тили менен география сабагы кызыктуураак жана жагат. Милана келечекте ким болгусу келет? Мен азырынча аны так ойлоно элекмин, бирок юрист болсомбу деп ойлоп жатам. 9-классты бүткөндөн кийин демек башка окуу жайга кеткенге ойлор жок. Жок, негизи агайым болбой жатат. 11-де биздер 11-де бүт. Сен баягы былтыр байкаганда, бир лагерь уруштуп турганда эмне оюн кыласыз эле окуучулардын баары кол күрөш дейбиз да. Анан бир эмеге окуучуларды экскурсияга алып барсак дагы, саякатка барсак, мисалы эмне ойнойлу десек эле кол күрөш деп атат да. Демек ошол сенин былтыркы тосуп алганыбыз окуучуларга аябай таасир берип тур да. Ал ошол сен сыяктуу кол күрөштө Азияга чыккан окуучуларга эмне деп, качан баштасын деп бир эме бересиң, кеңеш бересиң? Менин кеңешим спортто жашка карабайт, кол күрөштөн мындайча айтканда залга Барыш керек, э? ооба, залга барып кичине өзүңдү жибитип, кол күрөш өзү оңой эле спорттордун катарына кирет. Ошо. Ошол ачык учурда интернет, Instagram, TikTok деген тармактар өнүгүп кетпеди? Өзүң кайсыл тармакта активдүү катышасың? Ооба. Кайсыл Менин Instagram баракчам бар. Instagram баракчамда жаңыдан жүргүзө баштадым. Кол күрөшкөн видеолорумду салып, жетишкендиктеримди салып. Ушул ийгиликке жетип атканда сенин мындай эсиңде калган эң сага жаккан билдирүү барбы? Билдирүү? SMS, комментарий. Ооба бар. Мага башка чет элдиктер жазган. Кол күрөшкөн Таиланд жана Америкада, Канадада менин тааныштарым бар. Алар мага "Ты чемпион, колуңан баары келет" деп кыргызча жазып атканда өзүм таң калып. Ошо эсте калган. Сени үйдөн же болбосо деги эле айланада сени кимдер колдойт? Айланада менин эң биринчиден агайым аябай ишенет, ата-энем колдойт, каржылык жактан. Ал эми мугалимдер жана досторум андан кийин колдойт. Ошо кол күрөшүүдө машык учурунда эркектер менен да күрөшкөн учурлар болобу? Ооба, негизи эркектер менен күрөшөм. Машык учурунда да. Ооба, машык учурунда эркектер менен күрөшөм. Кыздар кичине нежный болот деп эле агай эркектер менен сала берет. Ошо эркектер менен тең тайлашам. Ошо машык жөнүндө кененирээк айтып берсең, мисалы үчүн мен үчүн кызык да. Күрөшкө баргандар мисалы үчүн чуркашат, тер чыгарышат. Силер кантип машыгасыңар? Мындай эле отуруп алып эле күрөшө бересиңерби же атайын техникалары барбы? Биз атайын агай өз колу менен бир 14-20 жыл мурун өз колу менен зал салыптыр көбүгө. Анан кийин ошол жакта эмелерди өзү жасаптыр да, жана тренировка кыла турган нерселердин баарын, кач көрө турган өз колу менен жасап, матты да өзү жасаган да, жада калса сатып албай. Сен менен машыккан канча кыз бар азыркы учурда Талас районунда? Мен менен машыккан азыр 5 таштан 7-үбүз. Таласта, нары жакта сборныйда 4 кыз бар. Бакай атадан болушат. Могу кечээ эле биринчиликке барбадыңарбы? Кыргызстандычы? Ошол кезде жатаканаңар, барып келген жол бире, ичкен оокатыңар каяктан болот? Ал өзүбүздөн чыкты, ал Бүттүк, жол биреңер. ооба. Жатаканада. Кээде ошо үй бүлөдө финансылык жактан маселелер жаралып калабы? Ооба, жаралат. Атам негизи кол күрөштүргөнгө каршы, бирок утуп келсем колдойт. Молодец деп кичине жакшы сөздөрүн айтып, бирок апам ишенет мага. Апам үмүтүн актап атам деп ойлойм. Атам кичине каражат жактан эме болуп атат окшойт.
мүмкүн ошо азыркы кыйналып аткан нерсе кийин бир чоң бир мөмө бериши мүмкүн Үй бүлөдө канча бир туугансың? Кандай үй бүлөдө жүргөнсүң? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын, эң улусу. Менден кийин 2 сиңдим, 2 иним бар. Алар да спорт менен машыгышат. Үй бүлөдө карапайым эле айылдыктан көргөм. ошо Биздин ошо азыркы учурда биз эмгектенип жаткан, сен окуп жаткан Мейлихан Оозбеков атындагы орто мектеби сен үчүн эмнелерди бере алды деп ойлойсуң окуучу Мен үчүн мен эме Турцияда Болгарияга учайын деп атканда кыздар федерациясындагы бир жибек беле ошол эже келип Милана номериңи айт деп акча которуптур, чакан акча. Ошо ушул айылдын эмнеси менен сыймыктанасың кээде? Сыртка чыкканда айтып бересиз го айылыбыздычы, шилекей сакканчачы. Эмнеси менен сыймыктанып айтасың? келгенде суусун токтобой ичиппи, чаба жүргөндө суусу хлор болуп, мен чаба жашап жүргөндө айылга келгенде ошо суусуна аябай зар болуп анан аябай ичип анан окунуп ырахаттанып отуруп калчумун да. Анан сен эмнесин сагынасың чет жакта жүргөндө айылдын? айылымдагы жакын адамдарымды, досторумду. Негизи жакын адамыңан алыс жакка чыгуу деле оор экен. Ошо бир Болгарияда деле биз 15 күндөй жүрдүк окшойт. Аябай досторум сагынып, ата энемди сагынып, сезимдер башкача болот экен. Мен айылымда силер каяктан болосуңар деп болбостон айдон сурашат. Таластан десем, Таластын кайеринен дейт. Бешташ десем, жана тоо жактасың деп. Көптөр ошол жакта эмчек. Азыркы учурда тренд болуп кетпеби? Эс алып Бешташ, Таластан дегенди ойлошот экен да көптөр эле. Сени ошо ийгилик менен келатканда туугандарың, үй бүлөң кантип өзү алышат? Апам не жазып коеюн дейт. Апам манты жазаңызчы ашка. Манты жазышат. Ал эми Азиядан Мессага илинип келгенден кийин мектептен күтүлбөгөндөй болду да. Күткөн эмесмин мындайча айтканда. Ошо музыка болуп эле бирдеке болуп аткан окшойт деп эле кирип баратсам, мугалим баары гүл камашып, куттукташып, бул да бир элес экен. Жакын, жакшы. Ошодон кийин дагы мектепте ушул кол күрөш Милана деген нерсе калып калыптыр да Тарыхта бул биздин тарыхыбыз. Ошо негизинде дагы жана оюн эмне кылалы десең эле азыр кол күрөш деген бизде мындай жана бренд сыяктуу болуп калды окшойт да. Өзү ойноп калып атыппы отуруштарыбызда. Так ошондой эми Милананын сыйлыктарына убакыт эле Өзүкенен бирден тааныштырып кетсе. медалдар чыкты. Бул менин жетишкендиктерим. Мен 2024-жылы мектебибизде Сумая менен бирге барып, ушу 3-местаны алгам. Мен анда бирок өзүмө ишенген эмесмин. Бирок оң колума ишенип баргам, сол колума место илингем. Эң биринчи медалым ушул чакан медалым. Ал эми бул Ош областында Алымбек Татканын 225 жылдыгына карата оюн болгон. Ал жактан дагы таяк эми биз негизи кол күрөшкө барганбыз. Анан ал жактан таяк тартышка да күчүң сынап көр деп агай жазды. Анан 65ке вес кылып өзүм кыйналып жүргөндө агай жазгандан кийин биринчи местаны алгам, бирок ал жактан да жетишкендигим жакшы болуп. Анан кийинкисинде эле кайра эле кол күрөшкө жазылгам. Кол күрөштөн дагы экинчи местаны алып калдым. Таяк тартыштан чарчап калган окшойм. Ал эми бул Кубок Кыргызстанда бул 18 жаштан 40 жашка чейинкилер арасында оң кол сол колдон биринчи местаны камсыз кылдым. Ал эми бул 2025 жылы буга да даярдыгыбыз кичине жетпей калды окшойт. Бул оң колдон, бул сол колдон экинчи место жана күмүш жана бронза кол алдым. Ал эми бул 2025 жылкы Азия оюндарында оң колуман жана сол колуман. Оң колуман күмүш, ал эми сол колуман Ошондо Индиядан барып алып келген. Индия. Ами бул өзүмдүн жаш курагыман 2 жаш улуулар менен түшүп, 2 колуман тең биринчи место. Ал эми бул 18 жаштан 40 жашка чейинкилер арасында күчүмдү сынайын деп түшүп, экинчи место болгон жетишкендиктерим. Бул Талас ачылышы болгон. Ошондо Таластын биринчилигинен 3-место илинип калдым. Ал жактан 70-тен 150 килограммга чейинкилер арасында 3-место. Ушундай ийгиликтерди дайыма жаратып,
биздин айылдын, таластын, кыргыз элинин эле сыймы болуп жүрө бер. Дагы келечегиң кең. Кудай буюрса, жакында Азияга барам деп атасың, Азиянын чемпиону болуп, анда да Кудай буюрса сен менен ушундай маек алып, ийгилик менен тосо алалы. Ооба, Кудай буюрса, ушул Айзага да бир аз убагында калыптыр. Сага ийгилик каалайбыз Айзадан. Анда дагы бир жакшы жетишкендик менен келип, мектеп ошол күндөгүдөй тосо алалы, сен дагы. Ийгилик сага. Рахмат. Ушинтип чакырып, кичине маек куруп жатканыңыздарга дагы